Мафтуна Буханиддин кызы Сузак районундагы Имам Азам кыздар медресесинин окуучусу. Ал медреседе диний билим менен катар ашпозчулукту үйрөнгүсү келип жатат. Европейский там акаттарды жана казахский, китайский таамдарды өргөндүк. Биз bundan аябай кубанып жатабыз. Бул жерде аябай көп кыздар, медресенин кыздары үйрөнүп жатат. Биз билбеген нерселерибизди да үйрөндүк. Медреседе эки тайпада окуган 40-ка жакын кыз келин ашпозчулук адис алышты. Алар жыйынтыктоочу сынак тапшырышкандан кийин адистигин аныктаган документке ээ болушат. Биз деген августтун 1-синен баштаганбыз бул долбоорду. 38 сааттын модулдук бөлүктөрүнүн бардыгын окутуп бүттүк. Сабагыбыз 25 күнгө созулду. Ар бир күндө 6 сааттан бөлүндү. Ошол 6 саатта биз деген тамактардан, салаттардан и кондитерскийден үйрөттүк. Жалпы жолунан биз 100дөй тамак, салат эмелерди үйрөттүк деп. Хамырды оддий суугайлы хамыр кылынады, кайласы. Медреседе окуган жаштарды кесипке окутуу долбоорун АВЭП коомдук фонду ишке ашырып жатат. Медреселерге окутууга керектелүүчү техникалык каражаттар долбоордун алкагында алынып берилген. Долбоор 2018 жылдын аягына чейин созулат. Анын жетекчилиги бул аралыкта диний билимдүү жаштардын көбү кесиптик тажрыйбага ээ болот. Андан кийин окуу жайлар самалыкты улантса болот деп үмүттөнүп турушат. Медресе жаштарына буга чейин жалгыз гана диний билим берилип келген. Ал диний билимди алгандан кийин булар дипломго ээ болот дагы. Ошол диплом менен башка жумуш издеп, мындай өзлөрүнүн кирешесин камсыздап ала турган шарттар болгон эмес да. Анан эми бүгүнкү күндө ушундай шарттар түзүлүп атат. Азыр диний билим менен катар эле ушул кесиптик шыктарды үйрөтүү биздин негизги максатыбыз. Ушул долбоорду кийин улап кетем деген үмүттөр болуш керек да. Анткени биздин долбоордун эң негизги максаты долбоорду туруктуу кылуу. Биз ушул жабдууларды эле алып берип, мына бүгүн 1,5 айдан кийин окуп бүткөндөн кийин эле булар таштап койбой, долбоор 1 жыл болсо, долбоор бүткөндөн кийин ошол долбоорду булар өз алдынча улап кетиш керек да. Максат ушул. Кыргызстанда диний билим берген 90 чукул медресе бар жана аларда 6000ден ашык адам окуйт. Окуу жайлардын 30га жакыны түштүк аймакта жайгашкан. Долбоор аркылуу Ош, Баткен, Жалал Абад облусундагы медреселерде 200ден ашык бала кесип алып жатышат. Бир тараптуу гана адам болуп калса, эгер бүтүрүүчүлөрдө багандай жаштар ушул жумуштук айынан жаштар ар кандай жолдорго, туура эмес агымдарга кирип кеткен учурлар болуп атат. Чет мамлекетте баягы согуштук аракеттер кетип калган учурлар болуп атат. Мына ушул нерсени дагы жоюу же болбосо алдын алуу максатында мына ушундай проектлерди, кесиптик бир долбоорду ишке ашырып, бүтүрүүчүлөр бир кесипке ээ болуп калсын деген максатта. Ал эми бул бүгүнкү күндө басым жасалган, бул кыздарга өзгөчө. Анткени кыздар көбүнчө окуу жайды бүткөндөн кийин жумушсуз болуп үйдө эле гана отуруп калып атат. Мына ошону окуу жайды бүткөндөн кийин ашканаларда, кафелерде же үйүндө ушу таам берип, өзүнө баягы каражат табуу максатында да ушул окутулуп атат кыздар боюнча. АКШ элчилигинин 2 жылдык долбоорунун алкагында түштүктөгү 6 медреседеги жаштарды кесипке үйрөтүү үчүн 200 000 АКШ доллары бөлүнгөн. Былтыр ушул долбоордун негизинде Чүй облусундагы 300гө жакын медресе окуучулары кесипке үйрөтүлүп, алардын 65% жумуш менен камсыз болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.